Canı var. Bu özü bireuni koluna öğretirgan mal emas. Эми баягы керек болса зарык болгондо азыр бирөөлөрдөн биз сурай турган заман болбой атат негелечи. Бул акча көбүл азыр акча жок. Эми банктарга кирип кетти, наличка акча жок да. Чече болду. Магай. Сути бүгүн Мусаканын үйүндө болдук. 4-5 мыняк уже жаап коюпсуз, а? Буюрса бул жака дагы охо, канча ат батат ака? Бу жерде ойдо жок тез салып жүрдүм. Неге дегенде бир алгандар бар эле да. Алгандар ошону бир айтып коеюн дедим эле кененчи. Алгандар бир кичинекей аттарды алат экен да. Кичинекей аттар эмес, алардын улактарын жөнөт дедим. Мен кайра көрдүм ютубтардан, өздөрүнүн чапкандарын. Алар ушу биздин кичинекей аттарды минет экен. Ошонго баягы менин номерим коюлат го. Ооба. Ошо биздин тегеректе көп да эми бул Жалал Абад менен Ош өзгөн ошолерде көп жылкы. Айныкса бизде көп андай аттар. Аларга түшө турган аттар, а? Карабайыр жылкылар бар го, 1.50 чыгат, 1.45ден жогору. Анан күчтүү да, кандай эле корсун сатат. Базарга барып 100 миң, 110 миңге сатып жүрүп атат. Ооба. Би баягы күнү тартып го, неде турат көп ат. Көрсөтүп коеюнбу? Биринчидегиби? Ошо көрөлүчү. $2400 багылып алып бердим. Жумасына 5ден 6дан 100 ат алып кетем деди. Неге дегенде алганда өндүрүш жок экен да. Өндүрүш жок экен. Алар только даяр ат алып сатат экен. Насыгынасы 40 миллиондон көп. Опа. 6-7 миллион лев. Мына, сен тарткан экен. Ооба, мен тарттым эле. Азыр буну неге тарттым? Документ кылып, ошодон кадимкидей паспорт жасап, форма 1 бүт ушунду алып кетет экен. Эми мен алгандан $100, $1000 алып калайын деген жокмун. Ошо документине кичине өзүнүн бергенине алып ошодон ат алып берейин, элге кызмат кылайын деген себеп. Сак айтып атканым дагы жоопкерчиликти мойнуңузга алып. Жоопкерчиликти мойнума алам. Путу колу таза экенинчи. Ошо группага таштай берет, алар группада бар да алгандар. Өздөрү сода кылат. Акам атым ушундай таза десе, ошо биздин ушундай кичинекей аттарды ошолорго түшөт экен да. Анан кымбат эмес, алар кымбат ат өтө кем алат экен. Ошо биздеги ушуну азыр $2400 алды, өзү сода кылып алды, бирок меникини алып келди да. Эми ошерде 5ден 6дан 10дон болуп калганда ошо документ кылып алып машина менен артып кете берет экен. Мусака, ушу азыр өзүңүз айтып калдыңыз да, ыраазы болдум да. Не дегенде Афганистан эмес, мына Өзбекстанды айтайын, бизге жакын. Өзбекстан, анан кийин мына өзүбүздүн ала бука ушул жактардан деле мына көпчүлүгү мына Ош жакта айтып атат да. Ушу Ош жакта чыгарылыш болгондо дейт. Бир ат алдым, башка атты жүктөп үрдү деди. Ат алдым эле жок болуп кетти. Ушундайлар көп болуп атты да. Ошон үчүн азыр көп мына чет өлкөдөн чалгандар ишенбей калыптыр да. Коркот. Бир жагынан зор иш баштапсыз, мына кепилдигиңизди алып. Неме да? Коркпой иш кылат экен да. Ооба, эми бирөө ар кандай шарт менен алда койсок да, эми ошол алданып калганда мурун бирөөнү алдаган да өзүчү. Жашоошун кайталап келе берет экен. Бул өзүбүздүн башыбыздан өткөн практический нерселер да. Анан атты алганда жантөрө ушундай нерсе экен, бул ат көзүңө ушундай көрүнүп, ушундай бир сонун көрүнүп, анча-мынча жалганам сүйлөтүп бере турган нерсе экен да. Ошон үчүн сен көп жерде аттарды тартып жүрөсүң, мындай кесип турганың жакшы да, туура эмес жерде туура көп аттарды көрө берген адамдын көзү түшүп калат да. Бурулду кирип эле көрүп эле муну зор ат экен го дедим, үстүнөн билинбейт да атчы. Анан ошонго эми баары бир өзүбүздү өзү тартып неме кылтабыз, кээде неметип кетсе адашып туура эмес айтпай калсам кийин дагы сага жөнөтөт го. Мындай жерлерин туура эмес айтып коюппун. Туура эмес комментариялар жазылып, анан кийин адамдар туура эмес ойлоп калбасын дейсиң да. Бир күндүк окат менен иш бүтпөйт. Ошоңо эсте салганым ошол. Эми алгандар алып кетебиз деп калып, 10 болуп кетсе каяка батырам. Эми үстүнө пена жаап, тинеке менен эле жаап коем, темир мененчи. Буюрса кышка чейин сонун кылып. Ооба, кышка чейин акылдарын куйдуруп баарын растайын да. Сталарды көрүп атасыңар. Ошол номериме жазып, немеге катталып койсо, аттарды таштасын. Бирок ушу туугандарга айтамын, аттарды багып бир 50 күн, 40 күн. Зор кылып, анан кийин ушундай минип шагылдатып, эми билем да мен тоодо өзүбүз ушу тегеректе чоңойгонбуз. Тоостардын аттарын көрсөң жөн эле жилоосун көр анычы. Ал агар бир 60 болуп кала турган болсо, синасы жок ат болот да, бир 65 болуп калсачы. Ошондой аттарды базарга алып барып
110-120 mingге сатыр болот. Кичине бакса 200 миң сом пул болуп калат экен. Таштаса эми пешенеде эми ал ошакка сатып үргеле деген жок. Эми бирөөсүнө себепкер болуп жакшы пулга сатылып калса жакшы да. Ооба, туура айтасыз негизинде. Ишиңизге ийгилик ака, Алла ыраазы Бала болсун. деле ака ишенбей аттым эле анан сиз чалгандан кийин неме кылып калдым дейт. Эми алам деген адам ошоктон туруп пулун салып беришти. Закалатын салып бергенден кийин үйүндө кармай берсе ham жакшы да. Ооба. Достор, бүгүн жаңылык болду. Кандай экен? Ой пикирибизди жазып калтырабыз. Муса акага баарыбыз ийгилик каалайлы. Колдоп кетели, лайктан басайлы. Күтүрөм да. Мына да бүткөндөн кийин да бир чакырсаңыз да. Өзү бул жерден өткөн сайын кирип тартып чыгып кете берем өзү бул жерлердичи. Жантырасен. Несип бирок сага ham чыгышам кыйын болуп калды. Акыркы күндөрдүн телефон бузуктага. Мына ушундай чыгыш болду. Баарыңыздарга тынччылык, аманчылык каалайбыз. Өлкөбүздө тынччылык болсун. Кошуна эл өлкө менен тынч болойлу. Кече дагы улактар болуп өттүм. Кандай болсо деле. Намысты алды, айырды, биздикилердин. Авторитетин көтөрүп коюшту, өздөрү кол көтөргөнү менен. Кайрадан, а? Кайралы. Мына